Бишкекте өрттөн сактоо жана куткаруу бөлүмүнүн имаратынын курулушу башталды. Капсула салуу аземине Кореянын Кыргызстандагы элчиси Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлү катышып, каржылоо да алар тарабынан жүргүзүлөөрү маалым болду. Имарат 2022 жылдын август айында толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Анда тиешелүү шарттын баары каралып, материалдык, техникалык базасы да заман талабына ылайыкталат. Анын колдонууга берилүүсү менен өрт коопсуздугунун алдын алууга жана өрт учурунда керектүү жардам көрсөтүүгө шарт түзүлмөкчү. Ошондой эле өрттөн сактоо бөлүмдөрүнүн имараттарынын курулушу Бишкектен сырткары Ош, Чолпон Ата шаарларында жана Сузак районунда да башталды. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын программасынын алкагында жүзөгө ашып жаткан долбоордун жүрүшүндө ОКМдин кызматкерлерине өрт кырсыгы учурунда жардам көрсөтүү боюнча атайын окутуулар да өткөрүлөт. Бул типовой проекттер заманбап өзүнүн техникасы менен да камсыздалынат. Бул жерде 8 өрт өчүрүүчү автомашина менен камсыздалынат. Сметалык баасы общий доллар боюнча бул жерде 7 миллион 351 миң доллар болот. Ошо 4 проект. Анын ичинде ошо биз айтып кеткендей автомашина сатып алынат. Андан кийин жабдуулар болот, атайын жабдуулар. Бишкек 소방서 착공식에 이렇게 참석하게 돼서 Имараттын капсула салуу аземине катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Аны пайдаланууга берүү менен кыргызстандыктардын коопсуздугун сактоого салымыбызды кошо алабыз деп ишенем. Кыргызстанда мындай долбоорлордун жүзөгө ашуусуна Корея Республикасы өзгөчө маани берет. Анткени ушундай кадамдардын арты менен Кыргыз-Корея алакасы дагы да жакшырып, достугу бекемделет.